Президент Садыр Жапаров бүгін 11 мартта Нарын облысына жасаған иш сапарының алқағында Нарын аэропортын реконструкциялау иштерімен таанышты. Мамлекет башчысы Нарын аэропортын аэробекеттин жаңы имараттын курулушунун жүрүшү таанышты. Анда курулуш иштери аяктоо алына турат. Манас эл аралык аэропорту ачык акционерлик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов аткарылган иштер тууралуу президентке маалымат берди. Анын айтымында аэропорттун имараттары жана курулуштары 1964 жылы, жасалма учуп конуу тилкеси, башкаруу жолдору жана перрон 1974 жылы ишке берилген. Ошондой эле үстү-үстө жылдын жазында аэропорттун аэродромун, асфальт, бетон төшөлмөсүн, учуп конуу тилкесин, башкаруу жолдорун жана унаа токтотуучу жайларды оңдоо, калыбына келтирүү иштерин баштоо пландалууда. Аба каттамынын азайышы жана жүргүнчүлөрдүн жоктугунан аэропорт 1999 жылдан бери иштебей турган. Оңдоо иштери аяктагандан кийин бардык келген жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугу үчүн тиешелүү шарттар түзүлүп, ошондой эле Нарын облусуна ички каттамдарды жандандырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ушул эле жерде Манасбек Самидинов учурда 2022 жылы башталган Казарман аэропорттун асфальт, бетон төшөлмөсүн, учуп конуу тилкесин, башкаруу жолдорун жана унаа токтотуучу жайларды оңдоо калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканы боюнча маалымат берди. Долбоордун аяктоо мөөнөтү 2023 жылдын 3 кварталына пландаштырылган. Казарман аэропорту 80 жылдардын башында курулган. Аэробекеттин өткөрүү жөндөмдүүлүгү саатына 40-50 жүргүнчү. Аэробекеттин имаратын оңдоо иштери акыркы жолу 2018 жылы жүргүзүлгөн. Маалыматты уккан соң мамлекет башчысы аймактарда калктын жашоо шартын жакшыртууда аэропорттордун ишинин маанилүүлүгүн белгиледи. Өлкөнүн бардык аймактары менен аба байланышын жакшыртуу, өлкөнүн бардык аэропорттору толук кубаттуулукта иштеш үчүн аба каттамдарын өнүктүрүү зарыл. Президент Садыр Жапаров курулуш иштеринин сапатына өзгөчө көңүл буруп, аларды талаптагыдай деңгээлде жүргүзүүнү жана долбоордун белгиленген мөөнөтүн так сактоону тапшырды. Здание, бизнес-ки, аэропорт здания болгон. Полосасы канча километр? 2145 метр. 2145, полоса мындай кандай? Мындайынан жасалган. Бул жер рассчитанный где-то бир чоңураак жанагы биз эмелерди алып келгенде күч иштери где-то 2 борттук да. Может быть, дальнейший эмеси керек болсо увеличивать. Пока 2 борттук жетет. Анткени бир күндө бир рейс. Качан баштайбыз ошондой эмесин? Өзөтүнө пассажир полосаны погода эметкенден кийин. Күн жылыганда. Өзүнүн эмесин нормативи бар экен. Где-то апрелдин аягы жылы. Апрелден кийин. Майларда. Апрелдин аягы. Бирок бат эле бүтсө керек. Бир 2 айда бүтсө керек, Мощный завод кылганда метилип калат да. Биз техническое задание беребиз сиздерге. Ошону карап көрөсүздөр да технологиясын. Бекте баягы могул алынат үстү. Андан кийин эмеси ямочный эмелер жазалат дагы. Мен специалисттеримде биякта азыр как раз биткенден кийин бияка келесиз, барыстан кетип көрүп турасыз, интернет айтып кетесиз. Анан геосетка төшөлөт, үстүнө кайра асфальт слой берилет. Ошондой болуп жазылат да. Геосетка деген, чтобы аны держала ба эметип калбасын. Нагрузка чоң да, борттозу 30-40 тонна келип отурганда, чтобы аны взлетно-посадочный полоса 2145 метр, ширинасы 40 метр. Бул жерде мына перрон стояночный, 2 самолетко рассчитанный. Прилежная дорожка бектен кирет дагы эметет. Бул, в принципе, бүт региональный аэропорттордо деле одного типа жазалган. Мурун баягы Як-40, Ан-12, Ан-24 конот турган эме болгон да. Азыр мына сиздин демилгениңиз менен бүт бардын восстановить этебиз. Бирөөсүнө могу Нарындан баштап атабыз. Анткени бейиктин өзүнүкү демонтажга кете турган здание болчу да. Ошон үчүн жаңы куруп атабыз. Бул здание дальше. Сырты мындай болот. Бул одного типа ошо жанагы Жалабатта, Баткенде деле ушундай одного типа биздин өзүбүздүн жанагы бренд соблюдация деп жазалды. Астында могу жерде фонтан эмелер болот, озеленение бүт баарын жазабыз. Анан астын болсо биз брусчатка деп закладывать эткен болот. Бирок брусчатка деген бул каждым годом надо восстанавливать, сынаткен, талканаткен, тем более биякта суровый климатический условия. Асфальт эле кылып таштайлы деп атабыз. Как раз ошо Минтранс эмени жазып атканда взлетно-посадочный полосанын бияктын да тех заданиясын кошо беребиз, асфальт эле кылып таштайбыз. Саатына 75 адам пропускать этип турган мощность болот. То есть биздин региональный, в принципе, жана самолетторубузга onu охватывает полностью. Жүрүңүз. Бул жер болсо стерильная зона, могу жер. Бектен на перронда уже посадкага кете турган жер. Бул жак болсо бизде адамдар келип жана регистрация болуп эмете турган жер. Бияктан кирип. Бияктан кирип пассажирлар бул жактан кирип, бул жерде регистрация болуп, ачам авиакасса кылып коебуз бул жерде өзүбүздүн анткени национальный перевозчик болгондон кийин.
өз авиакасса ушул жерде болот, плюс онлайн продажа болот. Бул жер болсо тиги выход обратно электрикте самолет болуп, пассажирлар жактан чыгышат. Мында жабылат. Капчык калың болсо эс алууда көңүлдүү өтөт. Жөнөкөй мугалим дарыгерлерибиз жер кыдырып саякаттап калганын көрүп кантип кубанбайсың. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Өзбекстанга болгон расмий иш сапары уланууда. Бүгүн 10 мартта кыргыз делегациясы Самарканд шаарында жайгашкан Амир Темурдун күмбөзүн зыярат кылып, Куран окуду. Зыярат учурунда министрлер кабинетинин төрагасы эс алып жүргөн кыргызстандык туристтер менен жолугуп, бейформал маанайда баарлашты. Баарлашуу учурунда мекендештерибиз Кыргызстанда мугалим, дарыгер болуп иштей тургандарын жана айлык маяналары жогорулап эс алууга акча каражаты жетип жаткан белгилеп, жылуу маанайда коштошту. Кыскасы эл ыраазы, салык төккөндөр эле нааразы деген пикирин калтырган Facebook колдонуучусу. Ассаламу алейкум. Кандай? Жолдарыңыз актай болсун. Саламатсызбы? Саламатсыз. Sizde oğup bul жерде ekeniңizde. Атыранан, Кыргызстандан келген, Оштан бүгін отурдук, бүгін келдик сиздерге. Колдойбуз. Президентти кошуп колдойбуз сиздерди. Мына эки президент жакшы болду эле баары ачылды. Жол ачылды. Мен 40 жыл мугалим болуп иштеп атам. Пенсиядан азырда иштеп атам. Айларыңыз көтөрүлдү, айтып коюңуз. Майына көтөрүлдү. Канча болду? Ошон үчүн келбедим. Айтпайсыз канча? Баягы 18 саат ставкам болсо 30-35 миң сом, мурда бир 20 миң алчырам. Азыр 35. Азыр 35, 15 миң кошулду да. Болду. Деле жакшы. Жакшы да. Айлыкка жакшы. Эми дагы өкмөт жакшы иштеп турса, дагы көп кошсо, Дагы кочобуз. Биз айтпайбыз. дагы күтөбүз деп койсо. Мен 50 жыл кишиlik болуп иштедим. Менин да айлыгым көтөрүлдү. Ошого келдим. Бирөөнү кетирбейбиз. Мына жол ачылып калган экен келип атабыз. Рахмат. Жакшы, шүгүр. 30 жылдан бери келбей жүргөнбүз. Мечт айтат элек, сабак. İşinizge ийгилик. Рахмат. ийгилик. Жакшылык болсун. Ак жол сиздерге да. Президент Садыр Жапаров бүгүн 11 мартта Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында жергиликтүү тургундар менен жолугуш өткөрдү. Облустук администрациянын имаратында өткөн жумушчу жыйын аяктагандан кийин мамлекет башчысы ал жакта чогулган адамдар менен жолугуп баарлашты. Жергиликтүү тургундар тарабынан контролдук кассалык машиналарды киргизүү, жол эрежесин бузгандыгы үчүн айып пулдун көбөйүшү, шаардын жана облустун инфраструктуралык көйгөйлөрү, ошондой эле жеке маселелер көтөрүлдү. Садыр Жапаров чогулгандарга салык жолжоболорун фискалдаштыруу биринчи кезекте ачык айкындуулукту жогорулатуу жана республикалык бюджетке салык жыйымдарын көбөйтүү максатында жүргүзүлүп жатканын, бул жаңы жолдорду, социалдык объектилерди курууга, эмгек акыны, пенсиялар жана жөлөк пулдарды көбөйтүүгө мүмкүндүк берерин түшүндүрдү. Көтөрүлгөн бардык маселелер боюнча тиешелүү түзүмдөргө тапшырмалар берилип, президент Садыр Жапаров аларды приоритеттүүлүгү менен чечүүнү тапшырды. Единый налог мен патент боюнча 6% жакшы болот эле. Единый налог көп болуп атат. Ошол боюнча да карап берип койсоңуздар жакшы болот. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу жерде чогулган жеке ишкерлердин баары сизге келип чогулуп атабыз. Көчөдө Бишкекке барганбыз митингге, мирный митингге. Биздин сизден суранарыбыз, бизге патент менен калтырып бериңиз үчүн суран, ошого барып атабыз. Ушуну менен 4 жолу барып келдик Бишкекке. Элдер кыйналып кетти, штрафтар көбөйүп кетти. Төлөй албай ыйлап жаткан элдер андан көп. Үнүбүздү сизге жеткире албай атабыз. Сиз биздин үнүбүздү угуп, мораторий жарыялап бериңиз. 5 жылга чейин эл даяр эмес болуп атат. КГМди колдонгонго. Бухгалтерларды жалдашыбыз керек экен, КГМди колдонуш үчүн. Ошону дагы элдер түшүнбөй жатат. Ошон үчүн улам Бишкекке барып атабыз сиздин жолдо. Эч кандай бухгалтер жалдабайсыз. Сиз өзүңүз телефондон төлөсөңүз да болот, ККМдан төлөсөңүз да болот. Сизге бухгалтердин кереги жок. Канчага сатып атасыз, ошону пенсионерлер түшүнбөй атат. Садыр Нуркожоевич. Эми ал шылтоо баглаандай шылтоо. Биз төлөп эле келгенбиз, төлөйбүз. Siz menen жеке менен Азыр эми айтып берейин. Эми мындай.
KKM boyunca men panelni günü çoğultamın kabinetine. Süйлöşöbüz, çeçebiz. Bирок esgerde olsun. KKM bolboy sayın biz salıktardın bardığın toluk ala alбай атабыз. KKM bolboy sayın. Kontrabanda menen alıp gelip turup bazarlarga çaçıratıp taratıp ketip kalıp atat dagы анан patentке списать etip иштеп атат. Миллиарддаган налог бизге бюджетке түшпөй калып атат. Анан келип кыйкырасыңар. Мектеп салып бер дейсиңер, жол куруп бер дейсиңер, садик салып бер дейсиңер, светти кымбаттатпа дейсиңер. Мен анын баарын асмандан албайм да. Асмандан түшпөйт. Баарын контролго алышыбыз керек. Акыры барып бир 21-ci кылымдын жашоосуна өтүшүбүз керекпи? Өтүшүбүз керек. Угуп тургула, токтогула, мишайт этпегиле. Казакстан, Өзбекстан, Россия бизден 15-20 жыл мурун эле өтүп кеткен ошол системага. Биз дагы деле патент деп өзүбүздүн бутубузду өзүбүз түшөп алып келатабыз. Анан бул ККМдин бир жакшы жери 8 миллион сомго чейин оборот болгон жөнөкөй жарандар ушул жерде турган. Бир тыйын төлөбөйсүңөр. Ошону жакшы билип алгыла. Эч кандай бухгалтердин кереги жок силерге. Жөн гана саткан товарыңарга чек жазып бергиле. Анан силерге ким оптон берип кетип атат, ошондон счет фактура талап кылгыла. Болду бүттү. Алар эми мынакей орто байлардан эң жогорку олигархтарга чейин жеткен 30 жылдан бери. Мына ошолор оптом сатат силерге алып келип, бир тыйын налог төлөбөйт, а силер налог төлөп атасыңар, патентке акча төлөп атасыңар. Айтыңыз. Биз урматтуу Нарын шаарынын тургундары, мен бияка рабочий сапарым менен келдим, иш сапарым менен. Аэропортту жаңылап атабыз. Жаңы аэровокзал салып, трассасын жаңылатып, самолетторду учурабыз, ички аба каттамдарды жандантабыз. Кудай буйрса, эмдиги жылы мына 24-жылы жайдан баштап күзгө чейин самолетторду учурабыз. Илгерки СССР мезгилинде кылып. Бүт акча бөлүнүп берип, азыр иштер жүрүп атат. Бул Нарын шаарынын ичин толук асфальт кылып бүтөбүз күзгө чейин. Ошолгон келдик. Күн жылыгандан баштап асфальттоо иштери башталат. Урматтуу калайык, турак жай боюнча мына азыр президентибиз чечим кабыл алып, тапшырмаларды берди. Эртес чөлкөмүндө ипотекага 9 кабаттуу үйлөр түшөт. 9 кабаттуу 20-25 жылга. Бунун бардыгы азыр чечим кабыл алынды. Жакшы иштер болду. Жолдорду өзү көрдү. Балчак лайларды дагы бардыгын көрдү. Ушунун бардыгын асфальттап кылып берем деди мына быйыл. Эме боюнчачы, штрафтар боюнчачы, ошону карап берип коесузбу деп. Штраф айтпады жаңы. Көп болуп кетип атат алчы. Бул сиздин штрафтарды азайтыңыз, анан мен жол эрежесин бузуп айдашым керек, анан аз штраф төлөшүм керек деген бул уят. Же болбосо мас болуп алып айдашым керек, анан мен аз төлөшүм керек деген. Жалаң жол эрежесинде мына азыр ушул жерде канча киши кайрылса, бир 20 киши кайрылса, ошонун жок дегенде бир 10-у мен инвалидмин деп кайрылып атат. Мына деп, инвалидмин, мынчанчы группа, тигинченчи группа деп. Ошолордун бардыгы автокатастрофадан болуп атат көпчүлүгү. Анан эми штрафтарды көбөйтүп коюштун негизгиси бузулбасын деп атабыз. Канча деген миңдеген кишилер өлүп кетип атат бир жылда эле. Керек болсо согушта ошончо адам өлбөйт да.